Мына эми Кудайдын улагы сейсин көптөн күткөн Каракол шаарындагы Каракол эл аралык аэропорт ачылышына келип отурабыз. Кыймылдаса эле иш болот экен дегендей өзүм ушу аэропорттун жанында жашайм. Элге ушеге уй кайтарып эле жүрдүк эле. Балдырым ташбака кармап ойнотчу эле ушундай ойлогом. Эми аэропорт калды ошо ойду талкалакка. Анан имылдаган кырашат эмес, кыбыраган кырашат эмес. Тоо келип тоон дөөлөнүп калат экен дегендей тез аранын ичинде ушуна аэропорт салынышына мен гана эмес, жалпы Каракол эли кубанычтабыз. Ал жерде аэропорт болсун, кысын самолет барабыз. Ошол ийгилик. Аябай баарыбыз кубанычтабыз. Ушунчалык эл деген канча жылдан бери күтүп аткан аэропорт ачылды. Эми жүргүндүн баары учат, дүйнөнү кыдырат. Дүйнөдөн көп эл келип ушу Караколго келип турбазга келет, көлмө түшөт. Аябай бизге жакшылык болуп атат, кут түшүп атат. Ушинтип тилеген тилегибиз ушинтип кабыл болуп атат. 11-декабрь Каракол аэропорту ачылды. Ачылып баарыбыз жалпы Караколдо өздүктөн эле кубанычтуу баардыгы ачылышына келип, жакшы маанай менен ачылды. Буюрса, ички жана эл аралык каттамдарда каттанып калабыз. Андан президентибизге да рахмат. Ошол жакшы жолго түшүп Жалал-Абад областынан ушул мынакей эми эл аралык каттам болуп Ош, Бишкек, Жалал-Абад, Каракол ушундай каттамдар ачылган деп аябай сүйүнүп кубанып турабыз. Ошол жактан кетиштин өзү да азап болчу да. Азыр мынакей жолубуз кыскарып отурат. Садыр Нуркожоевичке жана анын командасына аябай ыраазычылык билдирет элек. Жолубузду кыскартып, каттамдарды жүргүзүп атат. Арзан дагы экен. Сүйүнүп кубанып, бүгүнкү ачылышында кол чабуулар менен Садыр Нуркожоевичти кошо алып бүтүп сүйлөп отурабыз. Бул аэропорт жөнүндө айтсак, азыр ичи аябай жылуу экен, кенен экен, баардык талаптарга ылайыктуу экен. Мынакей мындай карап көрсөңүздөр деле болот. Баардык шарттары бар экен. Эми жакынкы арадан баштап каттамдар жүрө баштайт экен. Азыр регистрациялар болуп атыптыр. Анан билеттин баасы дагы 2,5-3,5 дейт. Бул карапайым элдерге мындай ылайыктуу экен. Мынакей элдери, жергиликтүү элдери аябай сүйүнүп, болжап, кубанып отурушат. Мындай көрүнүштөр дагы боло берсин, өлкөбүз астыга ачыла берсин. Мен ушу Екатеринбург шаарынан келдим. Атайын ушу аэропорттун ачылышы көрөйүн деп канча жыл иштелбей калган демилер иштелип, аябай элге ылайыкташтырып, тоонун бүт элге ылайыкташтырыптыр да. Мен эмне демекмин, ушул Садыр Нуркожоевичтин иштерин аябай адамдар сүйүнүп, рахат алып жашап атышат. Мен ошого сыйынтанам. Каракол аэропортунун ачылышы абдан жакшы болуп атат. Бүгүн президентибиз өзү ачты. Эл аралык аэропорт болду. Газ мурун ар кандай маршрутка, автобус менен жүрсөк, эми мына самолет менен ушу турган Бишкекке барып келүүгө абдан элдин жолу кыскарып, бат каттап турган эл аралык эми ачам деп атат. Азыр чек мамлекеттеринде келип президентибизге рахмат, чүнки президент эмебизди аэропортубузду ачып берди. Кубаттанып атабыз.